Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде Жогорку Кеңештин күн тартиби программасы. Бүгүн жалпы жыйындын күн тартибинде 13 маселе коюлду. Алардын арасында мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун төгүмдөрүнүн тарифтери тууралуу, ошондой эле эрте жашы жетелектерди некеге тургузуу жөнүндө мыйзам долбоору катуу талкууланууда. Аны менен катар бир катар ратификациялар Жогорку Кеңештин кароосуна коюлду. Азыр мына ушул жана башка маселелер боюнча Танапис учурунда Жогорку Кеңештин депутаттарын кепке тартып көрмөкчүбүз. Айтсаңыз, мына бүгүн Жогорку Кеңештин талкуусунда мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төгүмдөрдүн тарифтери боюнча маселе каралды. Буга чейин аябай кызуу талаш талкуу болуп келбеди беле? Өзгөчө аймактарда пенсионерлер наразылыгын жаратып келген. Кандай орток пикирге келдиңиздер? Ушул туурасында айтып берсеңиз. Бул ошол пенсионерлердин негизги укуктарын коргоо үчүн жалпыланган жоболор болду. Бул жерде бир кандайдыр бир азыр ошол бир негиздүү маселелерди чечти деген эмес мыйзам. Анткени бул мыйзамда дайыма өзгөрүүлөр көп. Биз дайыма кабылдап атабыз да бул мыйзамды жаңылантып. Азыркы мыйзам башка мыйзамдарда кабыл алынбай калган карама каршылыктарды жана ол шайкештик келиштиктөр багытында негизинде жасалган. Бирок жанагы жерде мыйзамда 3% ошол административдик жумуштарга байланыштуу чыгымдарга жол берилсин дегенди алып салдык. Ансыз дагы пенсиялар аз, өзүбүз билебиз. Ошон үчүн 3% көбүрөөк болуп кетет деген Дастан Далабаев Бекештин сунушу бар болчу. Ал боюнча маселени алып салдык дагы. Негизги максаты бул карама каршылыктарды жоюуга багытталган. Бирок бул мыйзамда али иштей турган көп. Менин оюмча бул мыйзам али көп иштелет. Көп түзөтүүлөр жана мен айткан шайке келиштүүлөр болот да бул мыйзамда. Ошондой эле мына Жогорку Кеңешке бүгүн эрте жашы жетелектерди некеге коюу тууралуу мыйзам, ошолорго жазаны күчөтүү тууралуу мыйзам долбоору аябай катуу кызуу талаш болду. Кээ бирлер жактап атат, кээ бирлер каршы чыгып атат. Сиз кандай позициядасыз? Менин оюмча бул тилекке каршы бүгүн 3-чү окууда болчу бул мыйзам. 3-чү окууда негизинен мыйзам жөнүндө же мыйзамдын кандайдыр бир бөлүктөрү жөнүндө талкуу же болбосо суроолор берилбеш керек негизи өзү. Бирок биздин бул мыйзам жөнөкөй мыйзамдан саясий өңүткө айланып кеткендей сезилди бүгүн. Анткени көрүп атасыздар, 20-дан ашык депутаттар чыгып бул мыйзамдын кереги же керек эместиги жөнүндө сөз сүйлөдү. Негизинен 3-чү окууда, 2-нчи окууда сүйлөнүш керек эле мунун баары. 2-нчи окууда талкуулап биз кабыл алганбыз. 3-чү окууда чынында жөн эле редакциялык мүнөздөгү үтүр чекит дегендей же болбосо бир бөлүктө башка бөлүккө карама каршылык келип калган учурлар болсо жоюуга негизи багытталган 3-чү окуу. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай, бул абдан чоң кызуу талкууну жаратып иди. Ошондуктан мен чочуп турам, бул мыйзам өтпөй калышы дагы мүмкүн. Ошол эле учурда мен өзүм жеке оюм, биз кээде саясий эрк керек да бизге. Анткени биз коомдо жашап атканда албетте диний маселелер бар, коом ойлору бар, же болбосо мамлекеттин түзүлүшү жөнүндө дагы ойлор болуш керек да. Бул боюнча мисалы башка ошол эле кылмыш жаза кодексинде жашы жетелектердин турмушка чыгуусу жөнүндө камтылган. Бул ошого мындай кошумча мыйзам болчу да, кошумча мыйзам болчу жоопкерчиликти каратуу боюнча. Бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушундай аябай кызуу талкуу жаралды. Бул жерде диний агымдардын дагы кандайдыр бир ушул мыйзамга иштөөсү туюлгандай сезилди да мага. Каршы иштөөсү туюлгандай сезилди. Маегиңизге рахмат чоң. Мына ушул мыйзам талкууланып баштагандан эле бир кыйла депутаттар каршылыгын билдирген. Алардын арасында Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Тазабек Икрамов дагы азыр залда отурат. Анын дагы пикирин угуп көрсөк. Саламатсызбы? Күн тартиби программасы. Саламатчылык. Мына сиз азыр талкууга алынган мыйзам долбоору боюнча сиздин оюңуз кандай? Деги эле бул мыйзам долбоору биздин салт санаабызга, үй бүлөлүк баалуулуктарга доо кетирбейби? Туура айтасыз. Бүгүнкү айда Жеңишбек мына көтөрүп чыккан мыйзамды мен башынан бери айтып келем да. Негизи биздин када салтка туура келбеген нерсени айтып атат да. Бул жерде биздин молдолорду, молдонун ата энесин
кошо күнөөгө тартыш керек дегенчи термин дагы туура эмес болуп атат бул жерде. Буга чейин мен канча деген бир жакшы өзгөрткүлө деп айткам, бирок ал нерсеге карабастан ушу өздөрү башын алып чыккан мыйзам менен келип атат да. Негизи молдо бул жаштарды никени адалдаштырган гана өзүнүн кызматын окуган адам. Бул жерде жаш кызды берген ата энеси менен жаш кызды алган тарапта бул биздин буга чейин бул мыйзамыбыз иштеп келатат. Жаш жетпегендерди үйлөнгөндөргө алар жоопкерчиликке тартылат, алып качуудагы жоопкерчиликке тартылат деген биздин мыйзамда бар. Бул жерде биздин молдолорго карата чыгып аткан закондо бул жерде када салтка туура эмес келип атат да. Эгерде жаш кыз менен жаш баланы үйлөндүргөн болсо, ата энесин, молдону кошуп туруп камап салсак, ошо биздин калган жаш кызды ким, мамлекет тараптан колдоо болобу, же ошо кызыбыз кайсы жакта калат? Күйөөсү жок калып атат, ата энеси жок калып атат, баары камалып кетип атат да бул жердечи. Ал жерде булардын адалдаштырып берейин деген молдону кошо камап кетип атпайбы? Ошондо биздин жаш кыз ошо турмушка чыга турган кыз жаңыз калып атат. Негизи эле туура мен айтат элем, буга чейинки биздин мыйзамдарыбызды эле жакшы иштеткен болсок, bunчалык деңгээлге барбайт эле. Андан сырткары дагы эмнени айтат элем? Буну дагы иштеп чыгыш керек дейт элем да. Бир аз мыйзам чийкирээк болуп атат, дагы иштеп, дагы парламентский угук алып чыгып, дагы элдерден элдик талкууга койсо жакшыраак болмок эле деп айтат элем да. Пикириңизге рахмат чоң. Мына жашы жете эле кыздарды мажбурлап нике тургузгандарды жазасын күчөтүү боюнча мыйзам долбоору бүгүн 3-окууга киргизилди. Сиз бул боюнча кандай пикирдесиз? Менин пикирим, нике жаш жете элек жаштарды бүгүнкү ушу 3-окууга киргизилди закон. Мен муну толугу менен колдойм. Себеби жаш жете элек кыздар, жаш жете элек балдар өз убагында үйлөнүп, өз убагы жаш жеткен болсо, турмуштун оңолушу да, келечеги да жакшы болот. Анан айтышып атпайбы бул нике жаш жете элек кыздар, төрөлгөн балдар, ал естественно слабый болуп калат, естественно баягы турмушка жөндөмдүгү жок болуп калат. Кыскасы, ар бир адам өзүнүн жашы жеткенде үйлөнүп турмуш курса, турмуштун жакшысы ошондо билинет. Саламатсызбы? Мына бүгүн жогорку кеңештин кароосунда бир канча ратификациялар бар экен. Мына ошолор туурасында айтып берсеңиз, кандай ратификациялар каралып атат? Ратификациялардан эми ар кайсы тармакта бар. Образование тармагында каражат грант эсебинде бөлүнүп аткан ратификациябыз бар. Дипломатиялык паспорттардын ээлеринин визасыз Италия мамлекети менен келишим бар. Анан Франция мамлекети менен келишим бар. Андан тышкары Иран мамлекети менен жанагы соттолгондорду, кылмыш ишине тартылгандарды алмашуу боюнча ратификация бар. Эми ошол сыяктуу ратификациялар көп эле ратификация, бир 6-7 проект кирди. Мен баарын эске жаттап калган жокмун, кагаздан карап айтыш керек да. Рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорку кеңештин күн тартиби программасына ортоктош болдуңуздар. Парламенттин жаңылыктары менен кеңеш KG сайтынан ыкчам тааныша аласыздар. Ошондой эле парламент радиосу сиздердин кызматыңыздарда. Мына ушул сааттарда жогорку кеңештин депутаттары түз эфирде радиодон суроолорго жооп берүүдө. Эгер кызыктырган суроолоруңуз болсо, жооп алууга мүмкүнчүлүк бар. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.